Ассаламу алейкум мекендештер, амансыздарбы? Эртеге 5 февраль 2025 жыл Россияда жаңы закон күчүнө кирет. Бул закон боюнча кадимки эле жолдо полицейскийлер мигранттарды кармап, эгерде нелегал болсо, аны өздөрүнө депорт кыла турган укукка ээ болот. Мурда билесиздер, жөн через сот аркылуу депорт болчу. Азыр жөн эле полицейскийлер смело өзү кармап депорт кыла турган укукка ээ болот. Бул закон 2024 жылдын август айында кабыл алынган болчу. Эми мынакей 2025 жылдын 5 февралында күчүнө кирет экен. Ошон үчүн документиңиздер туура эмес, нелегал болсоңуздар, этият болуңуздар, кармалдыңыздар, кеттиңиздер туугандар. Эртеге 5 февраль күчүнө кирет. Билбейм, эми бир чоң рейд болот деп дагы жүрөт группаларда. Точносын билбейм, бирок эртеге 5 февраль башталат туугандар. Ошого абайлаңыздар. Документиңиздер туура эмес болсо, ушу полицейскийлердин көзүнө көрүнбөй эле коюңуздар. Кармаса, документиңиз не то болсо, депорт кылганга алардын укугу бар туугандар. Ушундай полномочия берилди. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.